7 февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Өткөн жылы Бишкектин Ак Ордо конушунда кошунасы жазган арыздын негизинде үйү буздурулуп, 4 баласы менен көчөдө калган Марал Шаболотовага жер тилкесинде болгон эки менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт тапшырылды. Бул тууралуу Шаболотова турмуш басылмасына билдирди. Кызыл китеби мыйзам чегинде берилди. Эми менчик укугуна ээ болдук. Биз үй бүлөбүз менен президент Садыр Жапаровго кыргыз элиме абдан ыраазыбыз, деди ал. Марал Шаболотованын үйү кошунасы жазган арыздын негизинде 2023-жылы 1 март күнү кечинде буздурулуп, 4 баласы менен көчөдө калган. Кайдыгер карабагандар убактылуу башка кылуу үчүн боз итиги беришкен. Ал эми жогорку соттон Шаболотова үйдү мыйзамсыз куруп алган деп билдиришкен. Бийлик өкүлдөрү окуянын мыйзамдуулугун иликтей турганын айтып, Минкаптын төрагасы Акылбек Жапаровдун жардамы менен жаңы үй куруп берүүнү убадалашкан. 5 мартта президент Садыр Жапаров башкы прокурор Курманкул Зулушев менен бирге Ак Ордо конушуна аялдан кабар алганы барып, Шаболотовага Бишкектен батир берүүнү убада кылган. 30-апрелде президенттин жардамчысы Эрнис Ашырбаев Ак Сафа кайрымдуулук фонду президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен 45 күндө үй куруп бергенин билдирген. Министрлер кабинетинин башчысынын орун басары Эдил Байсалов июнга чейин мугалимдердин баарын ноутбук менен камсыздоо планы бар экенин билдирди. Бул тууралуу турмуш басылмасы жазды. Анын айтымында мугалимдер үчүн ноутбуктарды түз эле Кытай компаниясынан сатып алуу пландалууда. Ар бир мугалим күнүнө 1-2 сааттан өзүн өнүктүрүү жана окуу максатында ноутбук менен иштөөгө убакыт бөлүш керек. Мугалим окуучудан акылдуу болуш керек. Бул талап, деди чиновник. Юстиция министрлиги чет элдик жарандардан Кыргызстандын жарандыгын алууга жардам берген ортомчуларга жана акы алган консультанттарга ишенбөөнү суранды. Ведомство бул алдамчылык экенин, адамдар паспортторго жеке өздөрү кайрылышы керектигин белгиледи. Кара Суу районунда номер 73 Токтогул атындагы мектепте окуучуларды сырттан келген мурдагы бүтүрүүчүлөр сабап акча талап кылып жүрүшкөнү жазылган кат соц тармакка тарады. Катты ата-энелер жазганы айтылууда. Кайрылуу боюнча Ош ОИБ териштирүү иштерин баштаган клубга 7 февралда милициянын басма сөз кызматы билдирди. Соц тармакта тараган окуучулардын ата-энелеринин атынан жазылган анонимдүү каттын ээлери президентке, УКМКнын төрагасына жана укук коргоо органдарынын башчыларына кайрылышкан. Анда алар мурда окуп кеткен сырттан келген балдар окуучулардан акча талап кылып, тынчтык бербей жатышканын айтып, чара көрүүнү суранышкан. Акча талап кылып эле тим болбостон балдарыбызды провод менен сабашат, урганда да дененин таалуу жерлерин урушат. Балдар денелери көк ала болуп, жаракат алышса да айтышпайт, деп жазылат катта. Андан сырткары алар мектептеги зомбулук боюнча аймактык милиция жана мектеп директору кабардар болсо дагы жеткиликтүү иш алып барбай жатканын айтып, нааразы болушту. Милициянын маалыматына ылайык аталган кайрылуу боюнча Кара Суу РИИБ текшерүү иштерин баштаган. Алгачкы текшерүүнүн жүрүшүндө кайрылууда белгиленген фактылар аныкталган жок. Текшерүү иштерине тийиштүү мекемелер да катышты. Эриштирүү жана алдын алуу иш-чаралары улантылууда, деп билдиришти милициядан. Ошондой эле Билим берүү министрлигинен аталган факт көзөмөлгө алынганын билдиришти. Бишкек шаардык соту массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылган активист Ыргыз Чекшеналиевдин иши боюнча прокуратуранын апелляциялык арызын карап, райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. 1-май райондук соту 2023-жылдын 4-декабрында 20 жаштагы активист жана блогер Ыргыз Чекшеналиевди актаган. 1 айдан соң айыптоочу тарап ишти жаңыдан кароо үчүн 1-инстанцияга жөнөтүүнү өтүнүп, сотко кайрылган. 20 жаштагы блогер Ыргыз Чекшеналиев дээрлик жарым жыл камакта отурду. Ал УКМКнын экс-төрагасы Абдил Сегизбаевдин Facebook барагындагы эски видеону Политузник барагына жарыялаганы үчүн 2022-жылдын августунда кармалган. Аталган видеодо Сегизбаев Нарын облусундагы жетим тоо келин иштетпей, урпактарга калтыруу керектигин айткан. Ал эми прокурор активистти 7 жылга эркинен ажыратууну өтүнгөн. Чекшеналиев соттогу азыркы сөзүнө соц түйүнгө видео бөлүшкөнү үчүн эле адамды эркинен ажыратып койгон болбойт, деп билдирген. Жогорку кеңештин депутаттары жана укук коргоочулар сотто активистти бошотууга, ал эми ИИМди ага карата кылмыш ишин толук токтотууга чакырышкан. Блогер 2022-жылдын октябрында үй камагына бошотулган. Баткен районундагы чек арада жайгашкан Ак Татыр, Самаркандбек, Карабак, Аксай айыл аймактарында жашаган 30 аял атайын окутуулардан өтүп, жеке ишкердигин баштады. Бул тууралуу 7 февралда Баткен облустук администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, алардын 14-ü тийгөөчүлүк, 1-и такси кызматын уюштуруу, 2-өө малин өстүрүү, дагы 2-өө азык-түлүк дүкөнүн ачуу, 8-и кондитердик азыктарды даярдашат. Ал эми 3-өө сүт азыктарын сатуу багытында ишкердик менен алектенип жатышат. Аялдардын ишкердиги баарлашуу, ишеним, укук, коомдук бирикмеси тарабынан колдоого алынып, аялдар тынчтык үчүн долбоорунун алкагында уюштурулуп, аларга жалпы 2 610 000 сомдук грант берилген. Аталган бирикме бул иш-аракетти Чыр-Чатактан кийин Баткен облусунун чек ара аймактарынын калыбына келтирүүгө жана тынчтык орнотууда аялдардын катышуусун күчөтүүгө багытталган, деп билдиришти администрациядан. Андан сырткары аталган долбоордун алкагында бир катар социалдык демилгелер колдоого алынган. Өткөн жылы ноябрда Баткен облусунун 52 тургуну бизнес идеяларын ишке ашыруу үчүн 1 миллион сомго чейинки кайтарымсыз гранттарды алышкан.